Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 3-глава. Айтылган сөздүн күчү. Ар күнү жашоодо эмне каалаганыңызды өзүңүзгө кайталаңыз. Бул нерсе сизде азыр бар сыяктуу айтыңыз. Акыл эс мыйзамы. Табиаттын тартылуу мыйзамы сыяктуу көпчүлүгү мага түшүнүксүз болгон дагы бир топ мыйзамдар бар. Ушул сыяктуу эле руханий чөйрөнүндө себеп натыйжа сыяктуу мыйзамдары да жашайт. Сиз эмнени берсеңиз, ошол кайра кайтып келет. Мындан башка акыл эс мыйзамы да бар. Электр тогунун табиятын кандай түшүнбөгөн болсом, мында кантип иштешин ошондой эле түшүнбөйм. Бир гана нерсени жандыруучу баскычты басканда жарык күйгөнүн гана билем. Мен ишенем, бизде ой пайда болгондо, сөз же сүйлөм айтканыбызда, алар кандайдыр бир жол менен бизден бөлүнүп, акыл эс мыйзамынын иш аракетине өтөт да, бизге кайра тажрыйб аркылуу кайтып келет. Биз азыр руханий жана физикалык дүйнөнүн ортосундагы өз ара көз карандылыктарды үйрөнө баштайбыз. Биз акыл эс кандай иштейт жана биздин ойлордун жаратуучулук күчү канчалык экенин түшүнө баштайбыз. Ойлор мээде абдан тез өтүп турат. Ошон үчүн аларды билдирүү башында кыйын. Биздин сүйлөө аппаратыбыз ага салыштырмалуу бир кыйла жай иштейт. Эгерде өзүбүзгө жаман нерсени айтууга жол бербей, эмне айтууну каалаганыбызга кулак салып, кебибизди оңдой баштасак, анда биз өзүбүздүн ойлорубузду башкаруу чеберчилигине ээ болобуз. Биздин көпчүлүгүбүз маани бербегенибиз менен биз айткан сөздөр зор күчкө ээ. Келиңиздер, келишип алалы. Сөз бул биздин жашообузда биз кайра-кайра элестеткен баардык нерсенин негизи. Биз дайыма бир нерсени сүйлөп турабыз, бирок ага көңүл кошпуз. Сөзүбүздүн маанисине жана формасына кээде гана баам салбасак, көбүнчө маани деле бербейбиз. Кандай сөздөрдү тандап атканыбызга көңүл бурбайбыз. Белгилүү болгондой, көпчүлүгүбүз тангыч форманы көп колдонот экенбиз. Бала чагыбызда биздин грамматиканы, эрежеге жараша сөздөрдү тандоону үйрөткөн. Бирок грамматикалык эрежелердин өзгөрүлмө экендигин дайыма эле байкап келем. Мурда туура болгон эреже кийин жарабай калат. Же тескерисинче, мурда сленг катары эсептелген сөздөр адабий тилге кирип калды. Ананда грамматика сөздүн маанисин жана анын биздин жашообузга кандай таасир эткенин эске албайт. Мектепте мага мен тандаган сөздөр кандайдыр бир түрдө менин жашоомо таасир эте тургандыгын үйрөткөн эмес. Менин ойлорум жаратуучу күчкө ээ экендигин, менин жашоомду калыптандырарын эч ким түшүндүргөн эмес. Мен сырткы дүйнөгө сөз түрүндө жөнөткөн ойлор мага кайра тажрыйба түрүндө кайтаарын эч ким үйрөткөн эмес. Бизге жашоонун негизги мыйзамын ачып берген алтын эреже баарыбызга белгилүү. Башкалар сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен да башкаларга ошондой мамиле кыл. Башкача айтканда, сен эмнени берсең, ошол кайра кайтып келет. Муну менен катар өзүңдү күнөөлөө сезими пайда болоору эч качан эсепке алынган эмес. Мен сүйүүгө жана жакшы жашоого татыктуу экенимди эч ким эч качан үйрөткөн эмес. Жашоо мага дайыма жардам берүүгө даяр экендигин эч ким түшүндүргөн эмес. Эсимде, бала чагыбызда биз бири-бирибизди орой сөздөр менен атап, кемсинткенге аракет кылчубуз. Эмнеге? Биз муну кайдан үйрөндүк? Бизге эмнелерди үйрөткөнүн карап көрөлү. Көпчүлүгүбүзгө ата-энелерибиз келесоо, жалкоо жана шашпаган илээнди экенибизди бир топ жолу айткан. Биз кемчиликтерибиз менен алардын кыжырына тийчүбүз. Балким бул сөздөрдү укканда коркконубуздан бүрүшүп, бирок ушул ыза бизде канчалык терең жашап калаарын элестете алган эмеспиз. Өзүңүздүн ички кебиңизди өзгөртүңүз. Бала кезибизде көп учурда ата-энелерибиздин сөздөрүн кандайдыр бир белги катары кабыл алабыз. Тамак же, бөлмөңдү жыйнаштыр же төшөгүңдү жыйна дегенди укканда, бул фразаларды бизди сүйүү үчүн коюлган шарт катары түшүнөбүз. Биздин кандайдыр бир нерсени жасасак гана кабыл алып, жакшы көрөт. Жакшы көрүү шарттуу нерсе. Аларды мектепте баа алгандай алыш керек деген ойго көнө баштайбыз. Аң сезимде жашоо укугунун өзү башка адамдар жогору баалаган кандайдыр бир аракеттерди жасоодон көз каранды деген идея тамырала баштайт. Биз өздөштүргөн бул белгилер мен ички кеп деп атаган өзүң менен өзүң сүйлөшүү манерасына байланышы бар. Ички кептин негизинде биз сүйлөгөн сөздөр пайда болгондуктан бул манера абдан маанилүү. Ал биз жашаган жана биздин жашоо тажрыйбабызды шарттап турган менталдык атмосфераны аныктайт. Эгер биз өзүбүздү басынсак, жашоо биз үчүн мааниге
деле ээ болбой калат. А эгерде биз өзүбүздү сүйсөк, жашоо биз үчүн кубанычка толгон кымбат белекке айланат. Эгер биз жашоодо бактысыз болсок, өз ордубузду таппасак, эң оңою ата-энебизди же чөйрөбүздөгү башка адамдарды күнөөлөп, баары үчүн башкалар күнөөлүү деп айтуу. Бирок биз мындай кылганда өзүбүздүн көйгөйлөрдүн, жашоого канааттанбагандыгыбыздын сазына белчебизден батып калабыз. Бирөөнү күнөөлөө бизге эркиндик алып келбейт. Эсиңизде болсун, биздин сөздө күч бар. Дагы кайталайм, биздин күчүбүз өзүбүздүн жашообуз үчүн толук жоопкерчилик алууда. Билем, бул коркутарлык угулат. Биз өз жашообуз үчүн өзүбүз жооптуубуз. Биз муну мойнубузга алабызбы, албайбызбы ошондой. Эгер биз жашообуз үчүн өзүбүз түшүнүп туруп жооптуу болууну кааласак, анда сөзүбүз үчүн жооп беришибиз керек. Айтылган сөздөр жана сөз төркүмдөрү биздин ойлорубузду билдирилиши. Өзүңүз айткан сөздөргө кулак сала баштаңыз. Эгер аларда таңгыш же чектеген сөздөрдүн айтылып жатканын байкасаңыз, аларды дароо алмаштырыңыз. Мага кайгылуу окуяны айтышканда, мен аны кайра башка адамга эч качан айтпайм. Ал ансыз деле көптөгөн адамдарга угулган. Мен анын өчүп калуусуна жол берем. Ал эми жакшы, кубанычтуу баян уксам, анын баарына катар айтып берем. Башка адамдар менен жолукканыңызда, алар кандай сүйлөп жатканына баам салыңыз. Алардын сөздөрүндө жана кандай жашаганында байланыш барбы? Ойлонуп көрүңүз. Абдан көп адамдар болуш керек деген сөз менен сызылган чектин ичинде жашашат. Мен угуум бул сөзгө абдан сезимтал. Ар качан мындай сөз айтылганда менде бир коңгуроо шыңгырагандай болот. Көп учурда бир эле айтылган сөз түрмөктөрдөн бир үймө болуш керек дегенди угууга болот. Анан ушул эле адамдар эмнеликтен алардын жашоосу бир чектин ичине кысылып, жашоосундагы көйгөйлөрү чектүү, ушунчалык кыйын экендигине таң калышат. Алар башкарууга болбогон нерселерди башкарууну каалап жатышпайбы? Ар дайым эле өзүн же болбосо башка бирөөнү күнөөлөп жатып, дагы эмне үчүн алардын жашоосу эркин эместигине таң калышат. Биз өзүбүздүн оюбуздан жана сөздүгүбүздөн милдеттүү керек, должен деген сөздү алып кое алабыз. Муну жасоо менен биз өзүбүздү өз эркибиз менен мойнубузга артып алган милдеттеменин оор жүгүнөн жеңилдетебиз. Мен жумушка барышым керек. Мен муну тигини жасашым керек. Керек деп айтканыбызда биз өзүбүзгө абдан оор кысым көрсөтөбүз. Мунун ордуна келиңиздер, каалайм деген сөздү колдонолу. Мисалы, мен ишке барууну каалайм. Анткени ал Батирге ижара акысын төлөгөнгө жардам берет. Каалайм деген сөз сиздин жашооңузду өзгөртөт. Анткени биз жасаган нерсенин баары дайыма эле айкын боло бербесе да, биздин тандообуздун жыйынтыгы. Көпчүлүгүбүз бирок деген сөздү колдонууну жакшы көрөбүз. Биз бир бекемдөөнү айтып жатып бирок деп туруп, эле айткан бекемдөөнүбүздү тетири багатка буруп салабыз. Биз өзүбүзгө өзүбүз карама-каршылыктуулукту белгилерди жөнөтөбүз. Бирок деген сөздү кандай колдонуп жатканыңызды баамдап көрүңүз. Дагы бир сөзгө маани берүү зарыл. Унутпа. Биз аны унутпа, муну унутпа деп айтканга абдан көнүп калганбыз. Анан эмне болот? Биз унутуп калабыз. Чындыгында биз эстеп калууну каалайбыз. Анын ордуна унутуп калабыз. Ошондуктан унутпа деген сөздүн ордуна эстеп кал, эсиңде болсун деген сөздөрдү колдонуңуз. Эртең менен ойгонгонуңузда жумушка баруу керектигин кыжырыңыз келүү менен ойлоносузбу? Абар айына даттанасызбы? Белиңиз же башыңыз ооруп атканын айтып күңкүлдөйсүзбү? Ойгонгондо баарынан мурда эмне жөнүндө ойлоносуз? Балдарыңыздын батыраак турушун талап кылып бакырасызбы? Көпчүлүк адамдар ар таңда болжол менен бирдей нерселерди айтышат. Сиз күнүңүздү кандай сөздөр менен баштайсыз? Алар кубанычтуу, керемет, жакшы сөздөрбү? Же алардан арыздануу, даттануу, наалат айтуу угулабы? Эгер эрте мененден тартып эле арызданып, күңкүлдөп, сүйлөнүп баштасаңыз, күнүңүз кудду ошондой болоруна шек санабаңыз. Ал эми уктар алдында эмне жөнүндө ойлоносуз? Сиздин ойлоруңуз күчтүү, жандандырууга толгонбу же жетишпестикке, даттанууга толгонбу? Жетишпестик жөнүндө сөз болгондо мен акчаны гана айтып атам. Бул сиздин жашооңуздун жакшы болбой жаткан ар кандай тармагына карата болгон сиздин негативдүү ойлонуу манераңыз болушу мүмкүн. Сизди эртеңки күнүңүз кабатыр кылабы? Адатта уктаар алдында мен жашоого дем бере турган адабияттарды окуйм. Уктаганда мени кийинки күнгө даярдаган тазалоо жүрөрүн мен түшүнөм. Өзүңүздүн жооп алгыңыз келген суроолорду жана көйгөйлөрдү түшкө даректөөнү мен абдан пайдалуу деп эсептейм. Мен билем, түш мага аларды чечкенге жардам берет. Мен өзүмдүн ойлорумдун жападан жалгыз ээсимин. Ал эми сиз өзүңүздүкүнүн
Биздин эч ким башка ойлонууга зордой албайт. Биздин ойлорубузду биз өзүбүз тандайбыз. Алардын тандоосу биздин ички кебибиздин негизи. Бул процесстин менин жашоомдо кандай жүрүп жаткандыгы туурасында улам жаңы маалыматтарды алган сайын башкаларга үйрөткөндөрдү дагы көбүрөөк турмушка ашыра баштадым. Мен сүйлөгөн сөздөрүмө жана ойлорума дайыма баам салып, өзүмдүн кемчиликтеримди кечире баштадым. Мен айланадагылардын баарынын жактыруусуна татыган өтө кыйын адам болууга умтулбайм. Өзүм боюнча калууга жол бердим. Мен качан жашоого ишеним берип, анын достук чөйрө катары кабыл ала баштаганда кабагым ачылды. Мен мурда чучукка тийген тамашаларым күлкүлүү боло баштады. Өзүмдүн жашоомдон өзүмдү жана башка бирөөлөрдү күнөөлөгөндү кууп салуунун үстүнө иштеп жаттым. Жаман баяндарды башкаларга айтууну токтоттум. Биз жаман кабарларды кандай гана тездик менен таратабыз, таң каларлык. Гезит окууну, кечки жаңылыктар түрмөгүн көрүүнү токтоттум. Анткени баардык кабарларда катастрофа, зордук зомбулук жөнүндө айтылып, жакшы кабарлар абдан аз болчу. Мен түшүндүм, адамдардын көпчүлүгү жакшы кабарларды уккусу келбейт экен. Арызданып, даттанганга бир шылтоо болуш үчүн адамдар жаман кабарларды абдан жакшы көрүшөт экен. Абдан көп адамдар дүйнөдө жамандык бийлик кылып жатканына ишенмейинче жаман баяндарды кайра кайталай беришет. Бир убактарда жалаң гана жакшы кабарларды берген радио станция иштеген. Анан эмне болду деп ойлойсуз? Ал жок болду. Менде рак дарты бар экендигин аныкташкандан кийин ушакташууну токтоттум. Мени таң калтырганы сүйлөшөргө сөз таппай калганымды түшүндүм. Досторум менен жолугар замат эле тааныштарымдын эч нерсесин калтырбай ушактап жүргөнүмдү баамдадым. Эски адатты таштоо абдан кыйынга турса да, акырында өзүм үчүн баарлашуунун башка ыкмаларын ачтым. Анткени эгерде мен башкаларды ушактаган болсом, башкалар да мага ошондой жооп кылып жатышкандыр. Эмнени берсек, ошону алабыз да. Мен адамдар менен канчалык көп иштешкен сайын, алардын кесибин ошончолук маани берип тыңшай баштадым. Жалпы эле таасирлер менен чектелбестен чынында эле алардын ар бир сөзүн уга баштадым. Адатта жаңы кардар менен психологдун жардамы үчүн келген 10 эле мүнөт сүйлөшкөндө анын кандай сөздөрдү тандап жаткандыгына көңүл коюу менен эле анын көйгөйү эмнеде экендигин так билем. Мен өз кардарларымдын сүйлөө манерасына карап эле аларды түшүнүүнү үйрөндүм. Алардын сөздөрү, алардын көйгөйлөрүнүн бир бөлүгү экендигин билдим. Эгер алар негативдүү сүйлөп жатышса, анда алардын ички кеби кандай? Бул нерсе аларды дагы көбүрөөк негативге программалашы ыктымал. Мен мындай ойлонуу мүнөзүн жакырчылыктын ойлору деп айтамын. Мен сиздерге чакан тажрыйба жүргүзүп көрүүнү сунуштайм. Телефонуңуздун жанына диктофон коюп коюңуз да, ар сүйлөшкөн сайын аны жаздырып коюңуз. Бир канча жазуу жүргүзгөндөн кийин эмнени айттыңыз, кандай айттыңыз, баарын кайрадан толугу менен угуп чыгыңыз. Сиз таң калышыңыз мүмкүн. Өзүңүздүн сөздөрүңүзгө, таанымдарыңызга кулак салып көрүп, аларды анализдей баштайсыз. Кайсы бир сөз түркүмүн 3 жолдан көп айткан болсоңуз, аны эстеп калыңыз. Бул үлгү. Кээ бир үлгүлөр сизди колдогон жакшы болушу мүмкүн, бирок арасында сиз кайра кайталаган жаман үлгүлөр да болушу ыктымал. Түпкү сезимдин күчү. Мен азыр жогоруда айтылгандардын негизинде түпкү сезимдин күчүн талкуулагым келип турат. Биздин түпкү сезим бизди соттобойт, сындабайт. Ал биз айткан нерселердин баарын кабыл алып, биздин бекемдөөлөрүбүзгө жараша иштейт. Ал ар дайым ооба дейт. Биздин түпкү сезим бизди сүйөт жана биздин каалоолорубуздун баарын бере алат. Бирок бизде тандоо мүмкүндүгү бар. Эгер биз жакырдыктын ойлорун тандап алсак, түпкү сезим аны биздин каалообуз деп түшүнөт. Биз ойлорубузду, сөздөрүбүздү жана бекемдөөлөрүбүздү өзгөртмөйүнчө, баары мурункудай бойдон кала берет. Бир орунда турган болбойт. Тандоо жасоо эч качан кеч эмес. А тандоо үчүн миллиардтаган ойлор турат. Биздин түпкү сезимибиз чынды жалгандан, туураны туура эместен айырмалай албайт. Биз эч качан өзүбүздү сынга албашыбыз керек. Биз кандай гана акмакмын, мен келесо ушинттим да деген сыяктуу сөздөрдү айтпашыбыз керек. Анткени түпкү сезим бул ички кебиңизди тез эле кабыл алат да, сиз чынында эле өзүңүздү ошондой сезе баштайсыз. Эгер мындай сөздөрдү улам кайталай берсеңиз, ал акырындап бекемдөөгө айланат. Түпкү сезимде тамашалоо деген түшүнүк жок экендигин билүү жана түшүнүү маанилүү. Тамашалап койдум, ал эч кандай деле мааниге эмес деп өзүңүздүн үстүңүздөн тамашалаганга да болбойт. Тамашаны канчалык таамай сөздөр менен айтылып күлкүлүү болсо да, ал сизди басынткан тамаша болсо, түпкү сезим аны чындык катары кабыл алат. Мен өзүмдүн семинарымдын катышуучуларына бирөөнү кемсинткен, басынткан тамашаларды айтууга жол бербейм.
Кандай тамаша болбосун, адамдын улуту, түсү жана башка ар кандай жагынан эч кандай кемсинтпеш керек. Ошентип өзүңүздүн дарегиңизге баамдабай эскертүү, тамаша айтуудан карманыңыз. Алар сизге эч кандай жакшылык алып келбейт. Башка бирөөнү да кичирейтип кемсинтпеңиз. Түпкү сезим сиз же башка бирөө экендигин айырмалабайт. Ал айтылган сөздү гана угуп, алар сиз жөнүндө айтылып жатат деп кабыл алат. Бирөөнү кайсы бир айыбы үчүн сындагыңыз келсе, өзүңүздөн эмнеге бул катаны кетирип атам деп эсептегениңизди сураңыз. Анткени биз башкалардан өзүбүздө байкаган гана нерселерди көрө алат эмеспизби? Башкаларды сынга албастан мактаңыз. Бир нече айдан кийин өзүңүздө эң сонун өзгөрүүлөрдү байкайсыз. Биздин сөздөр биздин жашоого болгон мамилебизди, кабыл алуубузду билдирет. Жалгыз, бактысыз, кембагал жана оорулуу адамдар кандай гана сүйлөгөнүнө көңүл буруңуз. Алар кандай сөздөрдү пайдаланышат? Алар эмнени чындык катары мойнуна алышат? Өздөрү иштеген иши, адамдар менен мамилеси жөнүндө кандай сүйлөшөт? Келечектен эмнени көрүшөт? Алардын сөздөрүн сезип көрүңүз, бирок кудайакы, бейтааныш адамдарга алар сүйлөө манерасы аркылуу өзүн жок кылып жатканын айтып баштабаңыз. Бул нерсени өзүңүздүн досторуңузга, үй бүлө мүчөлөрүңүзгө да ынандырганга аракет кылбаңыз. Алар бул ойду кабыл алганга даяр эмес. Алагды болбоңуз. Жашооңузда болуп жаткан нерселерди эске алуу менен өзүңүздүн билгендериңизди, кебиңизди өзгөртүү үчүн пайдаланыңыз. Эгерде жашооңузду өзгөртүңүз келсе, бул нерсени тырышып жасоону улантыңыз. Анткени сүйлөө манераңызды бир аз эле өзгөрткөндө сиз жашоо мүнөзүңүздү өзгөртө аласыз. Адам коркунучтуу оору менен ооруп атат. Ал жакында көз жумам деп ойлоп, жашоо бүтүндөй маанисин жоготкон. Себеби эми бул дартка эч нерсе жардам бере албайт эле. Эмне кылыш керек? Мындай жагдай менин өз башымдан өткөн. Сиз чечкиндүү түрдө жашоонун негативдүү кабыл алуудан арылсаңыз болот. Сиз өзүңүздү сүйүүгө жана бекем ден соолукка татыктуу экениңизди, айыгып кетүү үчүн баардык мүмкүнчүлүктү пайдаланып жаткандыгыңызды ынандырыңыз. Айыгып кетүү чечкиндүүлүгү жана баалуулугу толгон аң сезим менен жашаңыз. Көпчүлүгү ооруганда гана өздөрүн ыңгайлуу сезишет. Адатта алар жок деп айтуу кыйын болгон адамдардын түрүнө киришет. Алар үчүн жок деп айтуунун жалгыз жолу бул мен ооруп атам, муну жасай албайм деген сыяктуу сөздөр. Бул эң сонун актануу. Эсимде, мен семинарымна рактын кесепетинен 3 жолу операция болгон аял катышкан. Ал эч кимге жок деп айта алчу эмес. Анын атасы дарыгер болуп, ал атасынын кызы болуп чоңойгон. Атасы эмнени айтса баарын аткарчу. Жок деп айтуу ал үчүн мүмкүн эместей болуп калган. Андан эмнени гана сураба, ооба макул деп гана жооп берчү. Мен аны күчүнүн баарынча жок деп кыйкыруу үчүн 4 күн иштештим. Мен бул нерсеге анын колунан кармап силкилдетип жатып жетиштим. Ал жок деп кайра кайталап жатты. Даамын таткандан кийин ал аял бул сөздү айтууну сүйүп калды. Көбүрөөк рагы менен жабыркаган аялдардын көбү жок деп айта албагандыгын байкадым. Алар өздөрүнөн башканын баарына күч-кубат сиңиришет. Көкүрөк рагына кабылган бир аялга дарылануусуна кошуп, жок, мен бул нерсени жасагым келбейт, жок деп айтуунун үйрөнүүсүн сунуштадым. Ыңгайы келген ар учурда ушул сөздөрдү 2-3 кайталагандан кийин кырдаал жакшы жагына өзгөрө баштады. Мен силер менден күткөн эмес, мына бул нерсени каалайм деп билдирүү менен бул аял өзүнө колдоо көрсөтүшү керек эле. Мен кардарлар менен жеке иштешкенимде көбүнчө алар мүмкүнчүлүктүн чектелүү экендигин далилдешип, көйгөйлөрүн чече албай жаткандыктарын себептерин баяндап берүүгө аракет кылышат. Бирок эгер биз бул көйгөйлөрдүн сазына батып калганыбызга ишенип, ага моюн сунуп алсак, биз андан эч качан чыга албайбыз. Биз бир ордубуздан жыла албайбыз. Анткени биздин негативдүү бекемдөөлөрүбүз ишке ашып жатат. Келиңиздер, анын ордуна өзүбүздүн күчтүү жактарыбызга көңүл топтойлу. Көп адамдар алардын жашоосун менин кассеталарым сактап калганын айтышкан. Сиздин бир нерсени түшүнүшүңүздү каалайм. Эч кандай кассета, эч кандай китеп сизди сактап калбайт. Пластиктен жасалган кичине кутучанын ичиндеги пленканын кесими сизди сактап кала албайт. Алган маалыматыңызды кандай иштетериңиз гана мааниге ээ. Мен сизге абдан көп идеяларды айтып коюшум мүмкүн, бирок сиз аларды кандай колдонгонуңуз гана мааниге ээ болот. Курста айтылган идея сиз үчүн туруктуу үлгүгө айланга чыкты. Кассетаны кайра угушуңузду сунуштайм. Мен бул сиздин дарыгериңиз эмесмин. Сактап калуучуңуз да эмесмин. Жашооңузда бир нерсени өзгөртүү колунан келген жападан жалгыз адам бул сиз. Ошентип, сиз менден эмнени уккуңуз келет? Билем. Мен бул сөздөрдү кайра эле кайталап жатам. Сизди тажатуудан коркпой туруп дагы бир жолу айтам.
Өзүңүзгө болгон сүйүү сиздин колуңуздан келген эң маанилүү нерсе. Анткени эгерде сиз өзүңүздү сүйсөңүз, өзүңүздүн да башкалардын да жүрөгүн оорута албайсыз. Бул дүйнө жүзүндөгү тынчтыктын рецепти. Эгер мен өзүмө да башкага да зыян келтире албасам, кантип согуш чыксын? Ушул ойду канчалык көп адам түшүнүп кабыл алса, биздин планетада жашоо ошончолук жакшы болот. Келиңиздер, өзүбүз менен башкалар менен болгон башкаруубузга кулак салып, эмне болуп жатканына баам сала баштайлы. Ошондо биз өзүбүз өзгөрүп, бул нерсе биздин айыгуубузга жана бүтүндөй планетанын айыгуусуна кызмат кыла алат. 4 глава. Эски программаларды өзгөртүп. Кичинекей болсо да, алгачкы кадамды жасоого чечим кабыл алыңыз. Окууга болгон чечкиндүүлүгүңүзгө көңүл топтоңуз. Көрөсүз, чындыгында эле керемет нерсе болот. Аффирмациялар чынында эле жардам берет. Эми биздин ойлорубуздун жана өзгөрүүлөрүбүздүн кудуретин бир аз жакшыраак түшүнүп калгандан кийин, өзүбүздү позитивдүү үлгүлөрдү пайдаланып ойлонууга жана сүйлөөгө үйрөтүшүбүз керек. Эгер жакын арада жакшы натыйжага жетүүнү кааласак, өзүңүздүн ички монологуңузда жалаң гана позитивдүү аффирмацияларды пайдаланууга бекем чечим кабыл алдыңызбы? Эсиңизде болсун, сиздин ар бир оюңуз, ар бир сөзүңүз бул аффирмация. Аффирмация бул өзүңүздү өзгөртүү жолундагы башталуучу чекит. Маңызында сиз өзүңүздүн түпкү сезимиңизге мен өзүмө жоопкерчиликти алам, мен өзгөрө ала турганымды түшүнөм деп билдирип жатасыз. Аффирмацияларды колдонуу дегенде мен сиздин жашооңузда бир нерседен арылууга же болбосо бир нерсени жаратууга жардам бере турган сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү тандоо жөнүндө айтып жатам. Бул нерсеге сиз оң маанидеги аффирмацияларды айтуу менен жетишесиз. Эгер сиз мен мындан ары көп ооругум келбейт десеңиз, сиздин түпкү сезимиңиз көп ооруу дегенди кабыл алат. Сиз эмнени каалаганыңызды так аныкташыңыз керек. Башкача айтканда, мен өзүмдү эң сонун сезип жатам. Мен дени сактыктын чагылдырып турам дегениңиз туура. Түпкү сезим баарын түз кабыл алат. Ага стратегиялар жана татаал схемалар бейтааныш. Ал эмнени укса ошону аткарат. Эгер сиз ушул машина жаман жадатты десеңиз, ал сизге жаңы, сонун унааны бербейт. Анткени түпкү сезим сиздин эмне каалаганыңызды түшүнгөн жок. Ал тургай жаңы унааңыз пайда болгон ченде да, көп өтпөй аны да жактырбай каласыз. Себеби сиз унаага болгон жек көрүүңүздү билдирдиңиз да. Түпкү сезим ушул машина жаман жадатты дегенди гана угат. Сиз каалооңузду оң маанидеги сүйлөм менен даана билдиришиңиз керек. Мисалы, менин машинам мыкты, ал толугу менен мени канааттандырат деп. Эгер жашооңузда сиздин жек көрүүңүздү жаратып жаткан нерсе болуп жатса, мындан эң тез арылуунун жолу сүйүү менен ыраазычылыгыңызды берип кое бериңиз. Сага сүйүүм менен батамды беремин, бошотомун жана өзүмдөн кое беремин деп айтыңыз. Бул адамдарга, жагдайга жана ар кандай нерселерге карата да таасирлүү боло берет. Сиз бул ыкма менен ал тургай жаман адаттардан да арылсаңыз болот. Менин бир кардарым чылым чегип бүтүп, сүйүү менен коштошуп, сени жашоомдон бошотомун деп айтчу. Болгону бир нече күндөн кийин анын чылым чегүүгө болгон каалоосу басаңдап, бир нече айдан кийин бул адат менен бир отоло коштошту. Сиз жакшы жашоого татыктуусуз. Дал ушул убакытта эмнени каалап жатасыз? Бир мүнөткө ойлонуп көрүңүзчү. Сизге жашоодон бүгүн эмне керек? Бул жөнүндө ойлонуп туруп, анан мен өзүм үчүн сизге керек нерсени жазыңыз. Кабыл алам деп айтыңыз. Билем, көпчүлүгү ушул жерден чыга албай калышат. Бул жерде кептин баары биз каалаган нерсеге өзүбүз татыктуу эмеспиз деген бекемдөө. Биздин инсандык күчүбүз биз өзүбүздү жашоонун жакшылыктарына канчалык татыктуу эсептегендигибизден көз каранды. Татыктуу эмесмин деген сезим бизде балалыктан пайда болгон. Алар биз балалыкта кабыл алган сигналдар менен шартталган. Көп учурда кардарлар мага «Луиза, аффирмациялар мага жардам бербей жатат» деп келишет. Кеп аффирмацияда эмес, кеп биз жакшы тагдырга татыктуу экендигибизге ишенбөөчүлүктө. Сиз кайсы бир нерсеге татыктуу экендигиңизге ишенесизби? Жокпу, кантип билсе болот? Аффирмацияны айтып көрүп, сизде кандай ойлор пайда болгондугун баамдап көрүңүз. Аларды жазыңыз. Кагаз бетинен көргөнүңүздө сизге жооп айкын болот. Өзүңүздүн бардык жакшылыктарга татыктуу экениңизге жана өзүңүздү сүйүүгө тоскоол болгон жападан жалгыз себеп сиз кимдир бирөөнүн өзү жөнүндөгү жаман оюна ишенип алгансыз. Биз өзүбүздү жакшы нерсеге татыктуу эмесмин деп ишенгенбиз, өзүбүз отурган бутакты кыйганбыз. Бул ар кандай жол менен белгилүү болот.
ириетсиз жашай башташыбыз мүмкүн. Буюмдарыбызды жоготобуз, жан дүйнөбүздүн оорушуна жол беребиз, жыгылабыз, катастрофага учурайбыз. Жашоо тартуулаган баардык жакшылыктарга татыктуу экенибизге ишенүүбүз зарыл. Жалган же жаман бекемдөөлөрдөн баш тартып, жашооңузда жаңы чындыкты жарата баштасаңыз, аны эң алгач кандай ой коштошу керек? Анын пайдубалына кандай таш коесуз? Сиз өзүңүз жөнүндө эмнени билишиңиз керек? Эмнеге ишенишиңиз керек? Эмнени кабыл алышыңыз керек? Сиздин баштооңузга жардам болчу бир нече керемет ойлор. Бул ойлор жашоону курууга негиз болгон бекемдөөлөрдү калыптантат. Келтирилген аффирмацияларга таянып, өзүңүздүн аффирмацияларыңызды түзүңүз. Анан өзүңүз каалагандын баарын жарата аласыз. Мен лекция окуганымда, анын аягында көбүнчө кээ бирөөлөрү өзү келип, же кагаз түрүндө лекция учурунда айыгып, калыбына келгендиктерин билдиришет. Кээде анча маанилүү эмес кыңкыстоо жөнүндө сөз болсо, кээде олуттуу эле оорулар жөнүндө сөз болот. Мындан бир аз убакыт мурда бир аял мага келип, лекция учурунда анын көкүрөгүндөгү тыгыздануу жазылып кеткенин айтып берди. Ал бул тыгыздануудан арыла турган бир нерсени угуп, дартты кое берген. Бул биздин кудуретибиздин эң сонун чагылышы. Биз жашообузда кайсы бир нерсе менен ажырашууга даяр болбой, чындыгында аны сактап калууну кааласак, анткени ал кандайдыр бир кызмат кылат. Анда биз эмне кылсак да эч нерсе жардам бербейт. Ал эми чындап ал нерседен арылгыбыз келсе, баягы аял сыяктуу бизге ар кандай майда нерсе да чоң жардам берип, натыйжада эң сонун болот. Эгер сиз кайсы бир адатты эч таштай албай жатсаңыз, өзүңүздөн сураңыз, ал сизге кандай кызмат кылат? Андан сиз кандай пайда табасыз? Эгер жооп таба албасаңыз, суроону өзгөртүңүз. Эгер мен бул адатты таштасам эмне өзгөрөт? Эң көп белгилүү жооп: менин жашоом жакшыраак болот. Биз дагы деле жакшы жашоого татыктуу экенибизге ишенбөөчүлүккө такалдык. Космикалык ашканадан буйрутма. Сиз алгач аффирмацияларды айтканда, алар чындыкка туура келбегендей көрүнүшү мүмкүн. Бирок эсиңизде болсун, аффирмациялар жерге ташталган урук сыяктуу. Жерге урукту таштап туруп, эртеси күнү эле калың өсүп чыгышын күтпөйсүз да. Өсүү жана бышуу мезгили өтмөйүнчө күтөсүз. Аффирмацияларды жадабай кайталай берүү менен сиз же бир нерседен арылуу тилегиңизди ишке ашырасыз. Анда аффирмация чындык менен шайкеш келише баштайт. Же алардын жардамы менен жаңы жолду ачасыз. Сизге жарк эткен бир ой келиши мүмкүн. Же досуңуз чалып, сен муну кылып көрдүңбү деп сурап калышы ыктымал. Жашоо сизге кийинки кадамдарды жасоого жардам берет. Аффирмацияларды учур чакта айтыңыз. Аларды ырдап же ыр түрүндө айтсаңыз да болот. Анда алар мээде кайра-кайра кайталанып жат болуп калат. Эсиңизде болсун, аффирмациялар аркылуу бирөөнүн иш аракетине таасир этүүгө болбойт. Джон эми мени сүйөт деп кайталай берүү, башкаруу, бирөөнүн жашоосун теске алууга болгон аракеттин бир түрү. Адатта мындай аффирмациялар бумеранг, кайра кайтып келүү таасирине ээ. Эгер каалаганыңызга жете албасаңыз, өзүңүздү абдан бактысыз сезесиз. Анын ордуна азыр мени эң сонун адам сүйөт ал деп түгөйүңүздүн сиз көргүңүз келген сапаттарын эсептеңиз. Мындай жол менен сиз улуу күчтүн керектүү адамды сиздин жашооңузга чакыруусуна жол ачасыз. Балким ал Джон болуп калаттыр. Сизге башка адамдардын руханий дүйнөсү белгисиз. Сиз анын жашоосуна аралашканга акыңыз жок. Башка бирөө сизге ушундай кылышын эч качан каалабасаңыз керек эле. Эгер кимдир бирөө ооруп атса, ага батаңызды бериңиз. Сүйүү жана тынчтыкты билдирген каалоо тилектериңизди жөнөтүңүз. Бирок андан айыгышын талап кылбаңыз. Мага аффирмацияны биздин космикалык ашканага буйрутма берүү менен салыштыруу жагат. Сиз ресторанга келип, официант сиздин буйрутмаңызды кабыл алганда, сиз анын аркасынан кошо барып, ашпоз сиздин тамагыңызды даярдап жатабы, кантип жасап жатат деп текшербейсиз. Сиз жөн гана досторуңуз менен сүйлөшүп, тамакка чейин келген сууну, кофени же чайды ичип гана күтүп отурасыз. Сиз билесиз, сиз үчүн тамак даярдалып жатат. Бир аздан соң сизге аны алып келип беришет. Сиз аффирмацияны айта баштаганда да ушундай эле болот. Биз өзүбүздүн буйрутмабызды космикалык ашканага бергенибизде, аны аткаруу үчүн башка ашпоз биздин улуу күчүбүз иштей баштайт. Буйрутманын аткарыларын билип, сиз жашай бересиз. Ал аткарылат. Эгер ресторанда сиз буйрубаган эле тамакты алып келип беришсе, сиз өз бааңызды билип, андан баш тартасыз. Эгер андай болбосо, жейсиз. Космикалык ашканага кылган буйрутмада да ушундай. Эгерде сиз өзүңүз каалаган нерсени албай калсаңыз, жок, бул мен каалаган нерсе эмес, мен башка каалайм деп айтсаңыз болот. Балким буйрутма
кылып жатканда өз каалоолоруңузду так билдире албай калгансыз. Бул жерде негизи идея ошол эле. Улуу күчтүн бийлигине кое бериңиз. Өзүмдүн процедураларымды жана медитацияны аяктап жатып, мен дайыма ылайым ушундай болсун деп айтам. Бул улуу күч эми баары сенин колуңда. Мен муну сага даректейм дегенди түшүндүрөт. Түпкү сезимге өзгөртүүчү таасир көрсөтүү. Биздин ойлор жыйналып топтолот. Эски ойлор биз күтпөгөн мезгилде жогорку катмарга чыгат. Албетте, ойлонуу мүнөзүбүздү өзгөртүүдө аз-аздан жылыш башталат. Бир аз алдыга, аз артка, анан кайра бир нече кадам алдыга. Иш жүзүндө дайыма ушундай болот. Кайсы бир жаңы ыкманы 20 мүнөттүн ичинде 100% үйрөнүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Компьютердин алгач кантип өздөштүргөнсүз, эсиңиздеби? Канча көңүл калуулар болгон, ал убакытты талап кылган. Анын иштөө принциптерин, мыйзамдарын жана бүтүндүгүн бөлүктөрүнүн өздөштүрүүгө туура келген. Мен өзүмдүн биринчи компьютеримди мен сыйкырчым деп атаганмын. Себеби анын эрежелерин үйрөнгөнүмдөн кийин ал мага чынында эле сыйкырдуу натыйжаларды бере баштады. Бирок бул үйрөнүп жатканымда менин ката кетирүүмдүн кесепетинен ал бир топ барактарды жок кылып жатты. Мен аларды кайрадан терип киргизүүгө туура келди. Мен бул системаны бир канча каталарды кетирүүдөн кийин гана үйрөндүм. Жашоонун системасын үйрөнүү үчүн сиздин түпкү сезим компьютер сыяктуу экендигин түшүнүү зарыл. Болбогон нерсени киргизе берсеңиз, болбогон нерсени кайра аласыз. Эгерде өзүңүзгө жаман ойлорду киргизсеңиз, жыйынтыгында терс тажрыйбага ээ болосуз. Чындыгында жаңы ойлонуу мүнөзүнө ээ болуу үчүн машыгуу жана убакыт керек. Чыдамдуу болуңуз. Сиз жаңы нерсени өздөштүрүп жатканда эски үлгү болбой эле кайта келе берсе, эч нерсени үйрөнө албадым дебеңиз. Анын ордуна өзүңүзгө эмне болуптур? Дагы бир аз башкачараак аракет кылып көрөйүн деп айтыңыз. Башкача да болуп калат. Айталы, сиз кайсы бир маселени чечтиңиз. Эми ал кайра эч качан пайда болбойт деп ойлоп жатасыз. Өзүңүздү текшербей туруп, чынында эле ушундай экендигин кантип билсе болот? Сиз мурдагы кырдаалды кайра элестетип көрүп, ага болгон мамилеңизди байкап көрүңүз. Эгер мамилеңиз мурдагыдай эле болсо, сиз бул сабакты өздөштүргөн жоксуз. Анын үстүнөн дагы иштешиңиз керек. Андан ашыкча эмес. Бул сиздин канчалык жетишкендигиңизди көрсөтө турган чакан гана текшерүү экендигин түшүнүшүңүз зарыл. Эгер сиз кайрадан аффирмацияларды өзүңүз жөнүндөгү жаңы, калетсиз чындыктарды кайталай баштасаңыз, маселеге болгон өзүңүздүн мамилеңизди өзгөртүүгө шанс бересиз. Мейли ал ден соолук, каражат жаатындагы же адамдар менен мамилелешүү жаатындагы маселелер болсун. Эгер сиз кырдаалды жаңыча кабыл алсаңыз, демек сиз жаңы маселелерди чечүүгө даярсыз. Алар менен алектене берсеңиз болот. Дагы эске сала кетчү нерсе, бул жерде көйгөйдүн бүтүндөй катмары менен иштешүүгө туура келет. Сиз бийиктикке жетип, мен муну жасадым деп ойлошуңуз мүмкүн. Анан эле эски маселе кайра пайда болуп, сиз өзүңүздү жабырактап же сыркоолоп, бир канча убакыт аны чечүүгө дарманыңыз келбейт. Бул сиздин көйгөйлөрдүн терең катмарынан чыккандыгыңызды, ал эми алардын чечүү үчүн дагы аракет кылышыңыз керек экендигин түшүндүрөт. Сиз араң чечкен маселелер кайра пайда болуп жаткандыгынан улам өзүңүздүн бааңызды төмөндөтпөңүз. Эски көйгөйгө кайра кезиккеним өзүмдүн алсыздыгымдан эмес экендигин түшүнгөндөн кийин, алдыга карай жылуу мен үчүн алда канча жеңил болду. Мен өзүмө, Луиза, сенде баары жакшы болуп атат. Карачы, сен кандай өстүң? Сага болгону практика гана жетишпей жатат. Мен сени жакшы көрөм деп айтууну үйрөндүм. Мен ишенем, ар бир адам жер шарында качан гана каерде жаралуусун өзү чечет. Биз бул дүйнөгө биздин руханий өсүүнүн жолу менен жогору алып кете турган нерселерди үйрөнүү үчүн жаралганбыз. Жашоонун оң жана жакшы тарабына бурулуусуна жол берүүнүн бир ыкмасы жеке ишеничиңиздин белгилерин билдирүү. Сиз каалаган жакшылыктарды танган ишеничтерден түшүнүү менен баш тартыңыз. Өз акыл эсиңизден жаман ойлордун үлгүсүн кууп салганыңызды жарыялаңыз. Коркунучтан жана кысылуулардан арылыңыз. Мен көптөн бери бир канча идеяны тутунуп келем жана алар мага жардам берет. Биздин дайыма эле абсолюттук жакшы маанайда жүрө албай турганыбызды түшүнүп, аны да эске алдым. Бирок мүмкүнчүлүгүмдүн болушунча мен жашоонун эң сонун кубанычтуу кубулушу катары кабыл алам. Мен үчүн эч кандай коркунуч жок экендигине ишенем. Мен муну өзүм үчүн мыйзам кылып алдым. Мен ишенем, мен билишим керек болгон баардык нерсе мен үчүн ачык болгону аны көрүп, угушум гана керек. Эсимде, менде рак дартын аныкташкандан кийин мага рефлексотерапия боюнча адис жардам бере алат эле деп ойлонгонмун. Бир күнү кечинде мен бир лекцияга барганмын. Адатта
мен биринчи катарларга отурам. Мага лекторго жакыныраак болгон жагат. Бирок ошол кечте аркага отуруп калууга туура келди. Мен отураарым менен мен жаныма бирөө келип отуруп калды. Ал рефлексотерапия боюнча адис экен. Биз сүйлөшө кеттик. Көрсө ал үйлөргө да чыгып дарылайт экен. Мага издөө талап кылган жок. Ал мага өзү келди. Мен дагы мага зарыл нерсе мага керектүү орунда жана керектүү мезгилде келерине да ишенем. Мен жашоомдо жаман нерселер болгондо мен дароо эле баары жакшы, мен билем, баары жайында. Бул болгону сабак. Кошумча тажрыйба, мен аны өздөштүрөмүн. Анын ичинде мага керектүү бир пайдалуу нерсе бар. Баары жакшы, жөн гана дем ал, баары жайында деп ойлоно баштайм. Өзүмдү соороту болуп аткан нерсеге логикалык ой жүгүртө баштоо үчүн колуман келгени кылам. Анан сөзсүз баарын чечем. Албетте бул нерсе убакытты талап кылат, бирок кээде катастрофалуу сезилген окуялар аягында жакшы жагына айланып, же жок эле дегенде баштагыдай коркунучтуу көрүнбөй калат. Ар бир окуя жаңы билим алуу үчүн бир себеп. Мен эртең менен күндүзү жана кечинде өзүм менен өзүм көп сүйлөшөм. Өзүмө жана башкаларга колумдан келишинче чын жүрөгүмдөн сүйүү билдирем. Менин сүйүүм күн санап күч алып баратат. Бүгүн мен жарым жыл же 1 жыл мурдагыга караганда бир топ көп иш жасайм. Мен билем, 1 жылдан кийин мен аң сезимим жана жан дүйнөм өзүнүн чегин кеңейтип, мен мындан да көп нерсени жасай алам. Мен билем, мен жан дүйнө жөнүндөгү элестетүүлөрүм чындык. Андыктан өзүмдөгү баардык жакшы нерселерге гана ишенүүнү тандайм. Дайыма эле мындай болгон эмес. Өзүмдүн өнүгүүмдү сезип, андан ары өсүүнү улантам. Мен дагы бир медитацияга ишенем. Мен үчүн медитация отуруп, ички диалогумду, ички акылмандыкты тыңшоого жетишерлик убакытка өчүргөндөн баштап башталат. Медитацияга чөмүлгөндө мен адатта көзүмдү жумуп, терең дем алып, өзүмдөн сурайм. Мен эмнени билгим келет? Андан кийин өзүмдү тыңшап отурам. Мен эмнеге үйрөнгүм келет? Же кандай сабакты, тажрыйба алышым керек деп да сураса болот. Кээде биз кайсы бир маселени чечишибиз керек деп ойлойбуз. Чындыгында ал биздин жашообузда бизге сабак көрсөтүү үчүн гана пайда болгон. Мен медитация менен алгач алек боло баштаганымда биринчи 3 жумада катуу баш ооруу мени абдан кыйнады. Медитация мен үчүн көнүмүш эмес болуп, ички дүйнөмдү башкарууда мага тааныш практикама ыңгайлашпай жатты. Ошентсе да тырышып аракет кылып жатып, акыры баш ооруу жоголуп кетти. Эгер медитация учурунда сизде дайыма жашоого болгон негативдүү мамиленин толкуну көтөрүлүп жатса, бул анын чайпалып төгүлүшү зарыл экендигин түшүндүрүшү мүмкүн. Сиз тынч абалга түшкөндө ал жогоруга атылып чыгат. Негативизм сизден кантип көтөрүлүп, төгүлүп жатканын жөн гана байкаңыз. Каршылык көрсөтпөгөнгө аракет кылыңыз. Анын канча зарыл болсо, ошончого созулушуна жол бериңиз. Эгер медитация учурунда уктап калсаңыз, кабатырланбаңыз. Денеңизге ал эмнени талап кылса, ошону жасоо эркин бериңиз. Ал өз убагында уйку абалынан чыгат. Өзүңү өзгөртүүнүн эң кубаттуу чарасы жаман бекемдөөлөрдөн арылуу. Өзүңүз айткан аффирмацияларды кассетага же диктофонго жазып алуу абдан натыйжалуу. Аларды уктаар алдында угуп чыгыңыз. Алар абдан пайдалуу болот, анткени сиз өз үнүңүздү угуп жатасыз. Апаңыздын сизди канчалык жакшы көрөрүн, сиз кандай гана сонун экениңизди айтып жаткан үнүн жаздырсаңыз, андан да жакшы. Жаздырууну угуунун алдында денеңизди толугу менен бош таштаганыңыз оң. Кээ бир адамдарга бутун манжаларынан тартып, кулагына чейин булчуңдарын кезеги менен бирде чыңалып, бирде бошотулуп турары жагат. Сиз муну кандай кылсаңыз да болот. Негизгиси чыңалууну жазуу. Эмоцияларды унутуңуз. Кабыл алганга даяр жана ачык абалга келиңиз. Канчалык жакшы бошоңдосоңуз, маалыматты өздөштүрүү ошончолук жеңил болот. Эсиңизде болсун, сиз дайыма өзүңүз үчүн жооп бересиз жана ар дайым коопсуздуктасыз. Ишенимди көтөрүүгө жардам бере турган китептерди окуу, кассеталарды угуу, аффирмацияларды айтуу, мунун баары эң сонун. Бирок сиздин сутканын башка 23,5 саатында эмне менен алек болгонуңуз чоң мааниге ээ. Эгерде медитациядан кийин сиз жоо кууп келе жатканда ишке жүгүрүп, ал жакта коллегаларыңызга кыйкырып жатсаңыз, бул да көңүлгө алынат. Медитация жана аффирмациялар эң сонун, бирок калган убакытты кандай өткөргөндүгүңүз да өтө маанилүү. Күмөн саноолорду достук, эске салуу катары кабыл алыңыз. Адамдар көп учурда аффирмацияларды туура айтып жатышабы, дегеле алар жардам береби деген суроолорду беришет. Сиздин күмөн саноолорго башкача мамиле кылууңузду каалайт элем.
Мен биздин түпкү сезимибиз карын сезимдер деп эсептейм. Сиз күтпөгөн бир нерсе болгондо ашказан алдында зырп этүүнү байкайсызбы? Дал ошол сиз баарын топтоп сактаган жердеби? Тээ бала чактагы биз уккан, айткан, жасаган жана башыбыздан өткөргөн нерселердин баары ошол күн нуру чырмалышкан жерде топтолгон. Мага биздин ичибизде кичинекей курьерлер жашайт деп элестетүү жагат. Биз бир нерсе жөнүндө ойлонгондо же башыбызда бир нерсе өткөндө биз белги, кабарларды алабыз. Ал эми курьерлер аларды ылайыктуу папкаларга жайгаштырышат. Көпчүлүгүбүздө бул папкалар менин кемчиликтерим көп, менин колумдан эч качан келбейт, мен туура эмес жашайм деген сыяктуу аталыштарга ээ. Биз өзүбүздү мындай папкалар менен көмүп таштаганбыз. Анан капсынан эле биз мен эң сонунмун, мен өзүмдү сүйөм деген аффирмацияны айта салабыз. Курьерлер бул кабарды алып, бул эмне? Муну кайсы папкага салуу керек? Мындай нерсе мурда эч болгон эмес деп аң-таң калышат. Ушул жерден курьерлер күдүктөнүүнү жардамга чакырышат. Күдүктөнүү? Мына мындай эмне бар экендигин текшеричи. Күдүктөнүү бул кабарды алат да биздин аң сезимге кайрылат. Бул эмне? Сен дайыма башкача айтчу элең го? Аң сезим деңгээлинде биз эки түрдүүчө жооп кылабыз. Ооба, сеники чын. Мен жаманмын. Колумдан эч нерсе келбейт. Кечиресиң, бул кабар туура эмес дешибиз мүмкүн. Мындан кийин бизде баардык нерсе эскиче улана берет. Бирок биз күдүктөнүүгө мурдагы кабарлар эскирип бүттү. Алар эми керек эмес. Бул сага жаңы кабар деп да айтсак болот. Ошондо күдүктөнүү жаңы папканы түзөт. Анткени эми гана сүйүүгө толгон көптөгөн жаңы кабарлар келе баштайт. Күдүктөнүүнү касыңыз катары эмес, досуңуз катары кабыл алууну үйрөнүп, ал берген суроолор үчүн ыраазы болуңуз. Сиз турмушта эмне менен алектенгениңиз мааниге ээ эмес. Банкирсизби, идиш чугусузбу, үй кожойкесизби же моряксызбы айырмасы жок. Сиздин ичиңизде ааламдык чындыктын органикалык бөлүгү, акылмандык бар. Эгер сиз өзүңүзгө тереңирээк карап, азыркы менин турмушумда болуп жаткан нерсе мени эмнеге үйрөткүсү келип жатат деген жөнөкөй гана суроону берип, жакшылап тыңшасаңыз, сиз жооп аласыз. Бирок биздин көпчүлүгүбүз кымкуутка түшүп эле жоопту да угушпайт. Эч кимге күчүңүздү алдырбаңыз. Башкалардын жакшы, жаман жөнүндөгү түшүнүгүнө алдырбаңыз. Сиз күчүңүздү алдырып койгондо гана башка адамдар сиздин үстүңүздөн бийлик кылып калышат. Көпчүлүк маданиятта бул нерсе бүтүндөй адамдардын тобу менен жүрөт. Мисалы бизде аялдар күчү жагынан эркектерден артта турат. Менин күйөөм бул нерсени кылууга мага эч качан уруксат бербейт деген сыяктуу нерселерди айтуу менен аялдар өз күчүн эркектерге берет. Эгер сиз бул сыяктуу сөздөргө ынансаңыз, уруксаты жок эч бир нерсе жасаганга мүмкүн болбогон түрмөгө түшкөндөй эле болосуз. Тескерисинче, сиз ааламга канчалык ачык болсоңуз, канчалык көп билсеңиз, үзгүлтүксүз өсүү менен ошончолук көп өнүгө аласыз. Бир жолу бир аял мага турмушунда абдан тартынчаак болгондугун айтып калды. Ал ошондой тарбия көрүп калган. Өзүнүн жашоосунан арыла албастыгын түшүнүүгө көптөгөн жылдар убакыт талап кылынды. Ал өзүнүн көйгөйлөрүндө күйөөсүн, туугандарын баарын күнөөлөй берчү. Күйөөсү менен ажырашкандан кийин да жашоосун бузуп жаткан баардык нерселерге күйөөсүн күнөөлөп жүрдү. Ал өз мамилесинин жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, кетирип алган күчүн кайтарып алуу үчүн 10 жыл убактысы аракет кетти. Өткөн күнүнө кылчайып караганда баарына унчукпай макул боло бергендиги үчүн айып жолдошунда же туугандарында эмес, өзүндө экендигин түшүндү. Калгандары бул аялдын ички алсыздыгын чагылдырышы гана болгон. Дагы бир эскертүү: жазылган сөзгө да ишенип, өз күчүңүздү жоготпоңуз. Бир канча жыл мурда белгилүү эле бир журналдан мен өзүм жакшы өздөштүргөн темалар боюнча бир нече макала окуп калдым. Менин оюмча, бул журналдар туура эмес көз караштарды баяндашкан. Бул журналга ишеничим жоголуп, көп жылдарга чейин аны окубай койдум. Сиздин жашооңуздагы жалгыз гана авторитет бул сизсиз. Андыктан басылгандан баары эле чындык деп эсептей бербеңиз. Сөздүн укмуш чебери Терри Коул Уитейкер керемет сонун китеп жазган. Ал сиз мен жөнүндө эмне деп ойлогонуңуз менен ишим жок деп аталат. Чындыгында эле ушундай. Мен жөнүндө сиздин кандай ойлогонуңуз бул сиздин ишиңиз, меники эмес. Сиздин мен жөнүндөгү ойлоруңуз сизден термелүү түрүндө чыгат да акыры кайра өзүңүзгө кайтып келет. Эмне кылып жатканыбызды чындап түшүнүп, билүү менен биз өз жашообузду өзгөртө алабыз. Жашоо бизге баардык нерсени берүүгө даяр. Болгону сураш гана керек. Жашоого андан эмне каалаганыңызды айтыңыз. Турмушуңузда баардык жакшы нерселер болот.